Достор, эгерде сиздер дагы ушул сыяктуу сабакта жагымдуу маанай рефлексияларды жасоону үйрөнгүңүздөр келсе, биздин каналга кош келиңиздер. Анда эмесе бул кандай жасалат, кандай жол менен жасалаарын нолдон баштап көрсөтүп бермекчимин. Каалагандай түрдө жасап алсаңыздар болот, орусча, кыргызча. Сиздерге кандай мүмкүнчүлүк керек болсо, муну жасап алууга сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе биздин каналга катталып, лайк басып, кесиптешиңиз менен бөлүшүп, комментарийге рефлексия сөзүн жазыңыз. Биз сизге даяр рефлексиялар бар, даяр материалдар бар. Telegram канал ссылкасын жиберебиз. Жана ошол жактан көптөгөн материалдарды алсаңыздар болот. Ал үчүн биз Gemini'ге кирип алабыз. Gemini деп кирсеңиздер, Gemini'ге Google Gemini деп киресиздер. Дегенде буга регистрация болуп алышыңыздар керек. Регистрация болгондон кийин сиздерде автоматтык түрдө оңой жана маалыматтуу издөөлөр башталат. Анчын биз Gemini'ге киргенден кийин Gemini'ге мынтип жазсак болот. Караңыздар. Промпту мен описанияга калтырып коем. Сабактан кийин окуучулардын интерактивдүү ой жүгүртүүсү үчүн веб баракча түзүңүз. Балдар өз таасирлерин билдирүү үчүн символдорду кошо ала турган аянтчаларды, даракты колдонуңуз. Бул жакта промпту мен муну жашоону жакшы колдоном. Кызгылт сары сол тилкке статистика, кызгылт панелдери менен интерактивдүү басканда дарактын таажысынын ичиндеги кокустук чекети тиешелүү символ пайда болот деп атат. Бул жакта караңыз. Жазып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө Canvas бөлүгүн басып коесуз. Андан кийин жиберсеңиз болот. Каалаган рефлексияны сиз өзүңүз түзүп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалга азыр бул жакта түзүп атат. Сөзсүз түрдө Canvas бөлүгүн басабыз, инструмент бөлүмүнөн. Бул жакта күтөбүз. Өзү автоматтык түрдө түзүп баштайт. Башка дагы бөлүктөрдү колдонсоңуз болот. Мынакей караңыз. Мен жаңы нерсени үйрөндүм, мага жакты. Мен муну жашоомдо колдоном. Мисалга баскан сайын мынакей алмалар, дарактары, мага жакты гүл пайда болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Мынакей жашоомдо колдоном. Канча жалбырак, гүл, жемиш болгондугун бул жактан толук кандуу көрө алсаңыздар болот. Ушул сыяктуу сиздер дагы башкача заманбап кылып түзсөңүздөр болот, таасирлентип, функцияларды кошуп. Анчын сиз өзүңүз каалагандай символдорду берсеңиз болот. Мисалга бул жака жалбырак гүлдүн ордуна башка жемишти да коюп турсаңыз болот. Ар түрдүү багыттарды койсоңуз болот. Сизге жакканга чейин буну настройкалап түзүп алууга сиздин толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул нерселерди өзүңүз жашооңузда колдонуп, сабактарыңызды кызыктуу өтүңүз. Баары даяр болгондон кийин поделиться басып туруп, копировать ссылку кылабыз. Копировка кылгандан кийин, мынакей бул жакта поделициядан кийин скопировать ссылку болот. Сиз каалаган жагыңызга муну сактап алсаңыз болот. Мисалга ачып көрсөк, ушундай деңгээлде ачылат. Сиз муну окуучуларыңызда, сабакта, ачык сабактарыңызда колдонуп көрүңүз. Мынакей багыбызга биздин бөлүк башталып, канча жемиш коюлганы, канча гүл коюлганы, канча жалбырак коюлганы бул жакта астында автоматтык түрдө жарыяланып турат. Ушуга окшогон нерселерди дагы үйрөнгүңүздөр келсе, биздин каналдан алыстабай биздин каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Мындан ары дагы жакшы видеолор чыгып турат. Эгерде даяр рефлексия материал көргөзмөлөрдү аламын десеңиздер, описание рефлексия сөзүн жазыңыз. Биз сизге Telegram каналга ссылка жиберебиз. Ошол жактан алсаңыздар болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө